таланттуу акын, сатирик, драматург жана прозаик Медин Алыбаев жарык дүйнөдө 42 гана жыл өмүр сүрдү. Бул жашоонун бир гана көз ирмеми. Ушул кыска өмүрдө ал элине кылымдын кыйырын кезе турган таланттуу чыгармаларын мурас кылып калтырды. Өмүр шамын өйдөлөтүп кармагын, ар күнүңдү эл журтуңа арнагын, текке кетпес асыл эмгек жасасаң, ошол болот өлбөс болуп калганың. Акын жарык дүйнөдөгү жашоосунун улуу максатын, милдетин ушундайча түшүнүп, өзүнүн максаттуу да, машакаттуу да өмүр жолунун ар күнүн эл журтуна арнап, жүрөктөн түнөк тапкан унутулгус лирикалары, күлкү менен шыкакка толгон комедиялары, калемпир кошкон ачуу да, курч да сатиралары, лирика жуттуу прозалары, көрүүчүлөрүнүн көңүлүнөн кетпес драмалары менен текке кетпес асыл эмгек жасап, кыргыз профессионал лирикалары жана сатиралык чыгармалары тематикалык жагынан бай жана көп салалуу. Алардын ичинен Атамекен, Тууган жер, анын ыйыктыгын, не бир ажайып кооздугун, сан жеткис байлыгын, ошол байлыкты бүткүл кыргыз элинин энчисине айландырып, анын кызыкчылыгына пайдаланыш үчүн тынбай эмгектенип жаткан элин, ошол эл жашап жаткан жердин пейзажын сүрөттөгөн Шаркыратма, Жайкы жамгыр, Ала тоого, Соң көл, Тянь-Шань, Атамекен аттуу ырларын, Кыз жана гүл, Кээде бүркөө, кээде жарк дейт кабагың, Ойлончу, Сүйгөнүмдүн сүрөтүнө, Сагындым, Жакаңдагы кызыл гүлдү жыттадым, Кол жоолук, Өзүң бил, Баягы, Айтчы жаным, Сага сыяктуу махабат лирикалары, Акчүч, Бюрократ, Кошаматчы, Саадат кандидат, адабияттык пара төңдүү сатираларын, Владимир Маяковскийге акындык отчет, негр жөнүндө ыр поэмаларын бөлүп көрсөтүүгө болот. Медин Алыбаевдин мекенге арналган ырларына эч нерсе тең келбеген кымбаттыгын, атуулмун деген адам аттап өтүп кете албас ыйыктыгын түзүп турат. Бирок акын ошол ыйык мекенин сүйгөндүгүн, ал үчүн кызмат кыла тургандыгын, мен минттим, мен тигинттим деген ооз көптүрмө салтанаттуу сөздөр менен улам бирин санап, ураалап отурбастан, Атамекен деген ырында замбирек түтүн бүркүп батыш жактан, күрөөсүз нечин кочкул кандар аккан, ар намыс өлүмдөн да арзанбы деп, жүрөккө бир ыйык иш милдет таккан, деп гана мекенди сүйгөндүгүн, жашоонун максаты болгон адамдык ар намыска байланыштырып, ошол ар намыс мекенди ыйык тутууга милдет таккандыгын айтуу менен гана жүрөккө жеткирип отурат. Акын сүйүүнү терең баалаган экинчи бир каармандын психологиялык абалын мындайча сүрөттөйт. Кыйнабачы жүрөктөгү жарадай, кылгырбачы, койчу мени карабай, же күлүп кой, же кирпигиң ирмечи, куса болдум, сагынганым тарабай. Үн жок, сөз жок, томсоросуң турасың, ыйлап, улуу тунган баладай, деп сүйгөнүмдүн сүрөтүнө деген ырында куса болуп отурган жерин кенен көрсөтөт. Ал эми Сагындым деген ырынан канчалык сынап жүрөктү, катарлар жылдар күн өттү, каниет кылып караймын, качанкы түшкөн сүрөттү, деп сүрөткө канагат кылып, сүйгөнүн күтүп отурган, сүйүүгө туруктуу каарманды көрө аласың. Акын жогоруда сөз кылгандай, махабат же Атамекен тууралуу лирикаларынын гана чебер устаты эмес. Ал кыргыз профессионал жазма адабиятынын тарыхында таланттуу сатирик катарында да өзүнүн бийик орду бар. Анын сатираларын кийинки сабакта сөз кылмакчыбыз.